Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчүлөр, сандан сапатка өтүүчүлөр. Сиздер уруктукка, жет тукумдукка линиясы менен өтө күчтүү кочкорлорду издеп аткан болсоңуздар, биз сиздерге бүгүн 3 кочкорду көрсөтөбүз. Үчөө тең атактуу кочкорлордун балдары. Тагыраак айтканда линиясы менен. Ушу жаш кочкорлор сатыкка коюлду. Мен кимдин короосунда десеңиздер, Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында жайгашкан Арашанот Алтынбек байкебиздин короосундабыз. Титаник статус деген кочкорлор ушу короодо турат. Могул жакта 2 чоң кочкор бар. Бул жакта дагы бир жаш кочкор бар. Булар чоң дегенде bundan бир аз эле жашы чоңураак. Азыр мен Алтынбек байке менен саламдашып алып туруп, толук маалымат сиздерге бере баштайм. Биринчи бул жактан баштайлы. Алтынбек. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы, тынчсызбы? Жакшы, шүгүр. 3 кочкор сатыкка койдуңуз бүгүн эми? Так. 3 кочкорлор сатсак. Кайсысынан биринчи баштайлы? Айтыңызчы өзүңүз. Кайсысынан биринчи көрсөтсөк жакшыраак болот? Айырмасы деле жок. Мунудан баштайлычы, а? Муну кочкор. Бул кайсы кочкордун баласы болуп калат? Бул статус деген кочкордун баласы. Баягы статустун баласы, статус. Бул кочкоруңуз арыгыраак экен. Бирок баш, кулак баш, тазалык ушу кочкордо күчтүү экен. Жашы канча болуп калат мунун? Жашы 1 жаш 7 ай. 1 жаш 7 ай. Уруктукка коюлуп көргөнбү? Уже быйыл жакында уже козулар туулду. Туулду, пробныйлары. Кандай берди төлдөн? Жакшы буйрук. Сонунбу? Жакшы, жакшы. Параметрлери кандай мунун анан? Мунун урегі менен ченегенде бою 94 азыр. Эти арык. Анан 2 айдан бери жайытта жүрдү койлор менен. Койлорду качырып жүрдү ошондо, э? Койлор көп деле күлөгөн деле жок, биринчи күлөдү анан. Параметри өтө сонун экен. Статустун баласы бул. Статустун прямой баласы. Энеси каяктан болуп калсын? Бул энеси Анвардын коюнан, Анвардын короосунда туулган да бул. Покровкада. Бул биз статусту алганга чейин алып келгенбиз. 2,5 ай кесип алып келдик. Статуска өлө окшош экен туугандар. Баштын формалары, куйруктары семисе копиялуу болуп калат экен. Жүн щетка арыгыраак. Сүзө. Кичине таптай жатат. Мына кочкорлорчу? Жоон жолпу кочкорлор, куйругу менен өзгөчөлөнгөн. Кочкор 3 жаш болду. 3 жаштык кочкор. Бул кайсы кочкордун баласы? Адмирал деген кочкордун баласы. Адмирал бай Арашандагыбы? Арашанда Мирлан байкенин короосунан келген, бул 6 ай кесинде. Абдусалам байке кайнагам алып келген. Ошондон бери бизде бул. Койду. Бул быйыл койгон жокпу сен, биз быйыл Статус менен Титаниктер койдуңуздар. Титаниктер коюлуп, былтыр ошо коюлбай калышты. Булар алдыңкы жылдары коюлган, э? Мурунку жылдары. Бул мына жүндөн неге пух Алтынбек байке? Көлөкөдө туруп эртерээк кыртканбыз. Күн көргөн эмеспи? Март айында. Баягы бизде айтат да баягы. Эми түшүнгөн кишиге мына куйрукта мындай жүндөр уже белгилүү да. Буга эртерээк кылган кичине. Бирок разрезтер четкий экен, э, куйруктар. 3 жаш. Короосунан келген бул 6 ай кесинде. 6 ай кезинде. Бул күн көрсө түшүп калат да пухага айтып, э? Бул моюндары, эмелери, куйруктары көрүнүп турбай жүрүп. Мощный экен ушу. Жоон жолпу. Муну сарайдын ичине чыккан эмес да күндө. Бул тиякта короодо ошол. Параметрлери кандай мунун? Мунун бою 98 болуш керек. Былтыр ошо ченегенде 98 деп ченегим беле ушундай. 97 деп ченегим болуш керек. Былтыр андан да кичине чоңойгон. Кулак баштарычы? Кулагым 19. 19, э? Баш чоң экен, э? Мунучу эң арык кочкоруңуз мына кочкор экен. Бул ошо эмен баласы Гүлбер деген кочкордун прямой баласы. Гүлбердин баласы. Прямой баласы бул. Бул сизге кантип келип калган бул кочкор? Бул Анвардын короосунда туулуп тур. Анан Данияр деген байке Кусейин байке алып барып. Кусейин байкеден бизге 6 ай кесинде келген да бул дагы. Гүлбердин баласы. Жагы узун экен, э? Мына баштарын, жактары. Бели да узун. Бул буттарын, жоонуттарын караңыздар. Бул болгон арыгыраак экен да бул кочкор. Жашы канча бул? Жаш 3 жаш болду бул дагы. 3 жаш. Гүлбер. Гүлберич экен да бул. Гүлберич. Кулагы 20 см, бою где-то 96, 97 ушундай. Булар банкиркон өткөргөнсүз, өткөргөн эмеспи? Булар банкиркон өткөргөн эмес. Белки эмеге чип коюлган. Кайсыга? Статустун баласына. Чекедегиби? Козу кесинде 1 жаш 2 ай кесинде болуш керек.
Bayntыркын өткөн. Ошо чип коюп коет экен, параметрлерин ал убакта ченебейт экен да башка. Тиш буза элек беле ошондо, тиш бузгандан кийин өлчөйт да эми. Так. Бу кочкорлорду ушинтип эле көрсөтөбүз же бошотуп дагы көрсөтүп беребизби? Кандай эми кочкорлор? Ушундай эле эмете берген оңго. Мындай ден соолугунда айып жокпу? Соолугунда бүт жакшы. Азыр күнү ысык болуп кочкорлор баягындай страшный видин көрсөтпөй жатат да, баягы башкача болуп калат го. Күн ысыкка буларды кыйнап атат бир аз. Күн ысыкка. Баары эле башын жерге салып караңыздар, булар уктап атат жыргап. Кандай кылалы эми? Баасыны кандай болот булардын баалары? Ачык айтасызбы же келишимдүү кыласызбы? Айтам. Адмиралдын баласынын баасы 2,5 миң доллар. Бул Гулливердин баласычы? Бул деле ошо 2,5 миң доллар. 2,5 миң доллар, 2,5 миң доллар. Ha bunu statüstün balasıçı? Статустун баласы 7 миң доллар деп атам, анан кимге жаккан болсо Ha bu 7 миң доллар ба? 7 миң доллар сурап атам. Бұл siz az basın sıfatına жараша койдуңузбу же ба статустун балдары баас көтөрүлүп кеткениге ошондой коюп Эми атасызбы? бул келечек алдыда буюрса азыр. Машалла. Параметрлер да башкача экен мунуку. Красота, чистота өтө башкача кочкор экен. Арык куйругу приспушенный болуп турат арыктыктан. Семирсе статустундай болуп туруп тартылат. О статусту көрбөгөндөр статусту көрүшүңүзгө керек, өтө кыйын окшойт. Машалла. Гарбанос. Машалла. Гарбанос тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жаккан болсо байланышыңыздар. 3 кочкорду сиздерге айттык. Теги менен атактуу кочкорлордун балдары билесиздер. Муну өз Титаник атактуу кочкорлордун Адмирал. Адмирал кочкору балдары Таласта көп, муну Арашанда көп. Гулливерди өзүңүздөр билесиздер. Акыркы балдарынанбы Кыргызстандагы? Кыргызстанда ошо бул Гулливер акыркы балдар. Сиздекен да акыркы балдарына Гулливерди издеген. Болгон убакта ошо Бул эмнеге арык бул? Башка жерде турабы? Буну деген мен демеге Сусамырга койго кошконго дос балдарга берип койгом. Анан ошо арыктатып коюшмуш. Сусамырда? Сусамыр. Өз неге Сусамырга кочкор жөнсү арык келет же? Биз жакта баягы Сусамырлыктар койго окшоп салпактатып коюп жиберет экен же. Бер деп сурашат. Анан көңүлү калбасын деп Берген. мен ошо арык татышып берем же жайтып кое берген билбейм. Койдарлат талаа коюп жиберсе керек да. Турду дейт анан. Арык келди барыбир. Ошо мен темирте бере дешкен темиртпей. Андан бери дагы жакшы оңолуп калды. Оңолуп калганы Эми сүйлөсө түшү бересиз да жакшы эле. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр туугандар. Сүйлөшүңүздөр. Биз видео жыйынтыктайбыз. Байланыша бериңиздер сиздер.